Салам бөбөктөр. 7 каналда кайрадан эле Балапан шоу көрсөтүүсү старт алды. Биз баарыңарды эмес, ар бириңерди сагындык, ар бириңерди жакшы көрөбүз, Жанай? Силердин эс алуу күнүңөр кандай өттү? Менимче 5, биздики дагы 5. Эң сонун. Эс алуу каникулдар кандай өтүп атат? Жакшы. Каяка барып келдиң, кандай айтып берчи? Мен Тайкемдикине барып келдим. Дагы Тайжемдикине барып келдим. Тайтамдыкына барып келдим. Кандай сонун, жакындарың менен бирге эс алуу. Жана ушундай эле чай ичүү, тамак жеп каалаганыңды жасап. Достор, силер болсо эс алуу күндү кандай өткөрүп атасыңар? Биздин Instagram баракчабызга жоопторду жөнөтүңүздөр. Биз такыр эле көпчүлүп кеттик окшойт, Анда бүгүнкү көрсөтүүбүздү ачык деп жарыялайбыз. Ооба, жагымдуу чыгарма достор үчүн. Достор, бүгүн бизде конокто өзгөчө кичинекей, таптаттуу, супсулуу, курчактай болгон таланттуу кыздар бар, Ооба. Бүгүн сүйлөшүп алганда эле окшош дагы кийинип келишиптир, Бирөөсү кызыл десем жана кызыл эмес деп койду, Кызыл түстүү, мындай малиновый түстүү костюмчон отурат. Экинчи болсо аппактай бир сонун костюм кийип алыптыр, Анда тааныштыралы дароо эле. Сманова Айым 7 жашта, жана Майрамбекова Адеми 8 жашта. Кол чабуулар. Кыздар, маанай кандай? Жакшы. Кош келипсиңер. Рахмат. Бүгүн эмне ошондой сүйлөшүп алдыңарбы экөөңөр, Давай мындай кийинебиз деп, телефон чалышып, WhatsApp'та отуруп, Instagram'да сүйлөшүп экөөңөр, кел окшош кийинип барабыз деп, Ошондойбу? Ооба. Ошондо силер экөөңөр курбу кызсыңарбы? Ооба. Достошосуңар, Убакытты чогуу өткөрөсүңөр. Ооба. Каяктан таанышып калдыңар эле экөөңөр? Күнайдан. Күнай. Силер ошондо вокалдан сабак аласыңар. Кана, Айым айтып кетчи, бул бүгүнкү сонун чачыңды ким жасап берди? Мамам. Мен байкашымча боёнуп да келипсиң, өзүң боёнгону үйрөнүп алдыңбы? Ооба. Өзүң 7 жашта экенсиң, Ооба. Ким үйрөттү сага? Мамам. Сонун тырмактарды жакты, өңү түстөр, Кана көргөз койчу, бөөктөрү сонун экен. Буну сен өзүң боёп алдыңбы? Маникюрдан боётком. Атайын бир солулук салонго бардың ошондо, Эжем менен барганда боёп алгам. Эжең барган, бирок сен дагы суранып алдың, Эс алуу күндөр кандай өтүп атат ошондо? Жакшы. Менимче байкашымча 5, Ооба. Кайсы жактарга барып Магын келдиң? бою өтүп атат. Мен атамдыкына баргам, апамдыкына баргам. Паркка барганбыз. Ким менен болуп бардыңар? Мамам, папам, бөбөгүм. Канча бир туугансың? 3. 3 бир тууган экен. Ошондо үчөөнүн эң модницасы сенби? Ооба. Ошондо сен кимди турайсың? Апаңды турайсыңбы? Апаң дагы модницабы? Ооба. Кандай окшоштугуңар бар экөөңөрдүн? Ал дагы сулуу, мен дагы сулуумун дебейсиңби? Апам дагы сулуу, мен дагы сулуу. Анан дагы экөөбүз дагы сонун заманбап стилинде кийинебиз дебейсиңби? Ошондойбу? Ооба. Кимге окшошураксың үйдөн? Апаңа, Апам эмес, папама. Папаңабы? Кимге көбүрөөк эркелейсиң? Мамама. Мамаңабы? Азаматсың. Кана, мама бүгүн мага розовый помада алып бер деппи? Жа апаңдын косметикасынан колдоносуңбу көбүрөөк, көргөзбөй? Болобу ушундай учурлар? Сатып берген. Сатып берди беле, атайын кичинекей кыздар үчүн азыр чындап эле косметикалар сатылат, Ошондо үйүңдө көп окшойт косметика. Канча тонна? Көп эле. Көп элеби? Азаматсың. Анда бүгүн бизге кайсы чыгармаңды даярдап келдиң? Ырдаганды, бийлегенди. Аныга түшүндүк, ырдаганды, бийлегенди билесиң. Ошондо кайсы чыгарманы ырдайсың?
Кайсы ырды ырдайсың? Ырдаймын, бийлеймин экен да, ошондо чыгарманын аты. Достор, мына тосуп алыңыздар, силердин назарыңыздарда Сманова Айыма ырдаймын, бийлеймин аттуу чыгармасы менен келди. Силер да ырдасаңар, бийлесеңер, алдыда жазылган номерге тезирээк чалып, бизге келиңиздер. Биз колдоого ар дайым даярбыз. Азаматсың, чындап эле сонун ырдайт экен, сонун бийлейт экен. Сен менен бирге биздин достор дагы бийледи, биз дагы бийледик. Аябай жакты. Ооба. Ай, жаныңда отурган ошо курбу кызыңа дагы бир суроо береличи, адеми. Өзүң тууралуу айтып берчи. Ооба, өзүң тууралуу айта кетчи. Эмнени жакшы көрөсүң? Таттууларды жакшы көрөсүңбү? Канча бир туугансың? Кайсы мектепте окуйсуң? 81 мектепте окуйм, 3-классмын. Дагы 2-1 тууганмын. Таттуу жакшы көрөм. Таттууну жакшы көрсөң, эгер эфирдин аягында
Силерге атайын биз даярдап койгон белектерибиз бар. Ал таттуу белектер. Жейсиз чогуу. Дагы айта кетчи, канча досторуң бар? Көп эле. Аттарын атап берчи бизге. Аттары Аелина, Асия, Хадижа, Аяна, дагы Заира. Ал курбулардын ичинде Айыма жокко? Айыма сахналаш дос экен да. Чогуу концерттерде катышат. Мектептеги досторуңбу? Ооба. Мектепке барган жакшы көрөсүңбү? Ооба. Кайсы эң жакшы көргөн сабагың? Английский. Англичанка экен да, келечекте. Кана учурашып кетчи достор менен англисче. Ана маанайыңар кандай деп айтып койчу. Биз бир сүйүнүп калалы. Ана экранды карап туруп. Hello беле? Кандай эле? Hello. Анан маанайыңар кандай? Кандай жүрөсүңөр? Кандай болот? Андай теманы өткөн эмеспиз биз. Өткөн эмеспиңиз? Анда мама деген кандай, апа, ата кандай болот англисче? Mother, father. Гүл кандай болот англисче? Гүлдү жаттай элек. Анда дагы көп сөздөрдү үйрөнгүлө, дагы жаттагыла, дагы эмкиде келип достор менен англисче саламдашып кир макулбу? Эшиктен кирип келгенде эле биз менен да англисче hello, how are you деп. Адеми, сен кайсы чыгарманы даярдап келдиң? Айыл кечи. Айыл кечи? Сен айылга барган жакшы көрөсүңбү? Ооба. Кимдер жашайт айылда? Айылда чоң апам, эжелерим. Көбүрөөк сага айыл жагабы же шаар жагабы? Шаар. Шаар жагат, айыл кечи чыгармасын ушу чоң атамды сагынгандыр деп коем дебейсиңби? Жана бардык ошо айыл жергесинде жашаган тургундарына ысык салам жолдоп, мына бүгүн бизге Адеми аттуу ырчы кызыбыз жагымдуу чыгармасын аткарып берсин. Тосуп алыңыздар.
Азаматсың Адеми. Кол чабуулар. Өнүңө береке, абдан сонун экен. Каникулду кандай өткөрдүң? Сонун. Парктарга бардым, күн айга бардым, да көп жерлерге бардым. Үйдөн болсо эмнени үйрөнүп атасыңар? Балким тапшырма бердиби мугалимдер? Ооба, тапшырма берди. Бийлеп, ырдап. Ырдагыла, бийлегиле деп тапшырма бердиби? Дагы балким англис тилинде сөздөрдү жаттагыла, математикадан эсептер чыгаргыла деген тапшырмалар барбы? Жок. Жок. Анда сен өз убагында баарын жасаган турбайсыңбы? Апаң жөнүндө айта кетчи. Апаң канча жашта, аты ким? Апам аты Бегимай, 32 жашта. Ар дайым сен менен бирге жүрөт окшойт, Ооба. Мына Аймандагы апасы бүгүн келиптир, чогуу. Ар дайым ошо силерди апаңар алып жүрөбү ошо курстарга, мектепке, мындай телохранитель болуп, Ооба. Ушул убакыт өткөргөнү ким менен көбүрөөк жагат? Мама менен. Эмнеси менен жагат? Ар дайым жакшы сөздөрдү балким айтат, Жүргөнү менен жагат. Силер менен назик болот, Эркелетет, мээримдүү. Карачы кандай сонун, Биз апаларыбызга ден соолук кааламакчыбыз. Ар дайым биздин маңдайыбызда жаркылдап, ден соолукта болуп жүрүңүздөр демекчимин, Макулбу? Кана экранды карап туруп баардык апаларга салам жолдоп, жана ар бириңер апаңарга мен сени жакшы көрөм деп койсоңор да болот. Кана, кептип. Айыма, кана апаңа кантип өзүңдүн жакшы көргөн сезимдериңди билдиресиң? Бул жакшы көрөсүң да апаңды? Кана айтып кет анда. Апамды жакшы көрөм. Эмне каалайсың? Ар дайым мен менен жүрө берсин дебейсиңби? Чогуу ээрчишип жүрөлү, сонун костюмдарды алып берсин, боёсун, де? Ана сенчи, Адеми? Бол Адеми, атым мен, же болбосо мен азыр өзүм айтып жиберем. Өзү апама салам жолдойм. Кеттик, ар бирибиз азыр салам жолдойбуз апаларыбызга. Кана, келе кой, Адеми. Апа, мен сизди аябагандай жакшы көрөм, сиз сулуусуз. Силерге ден соолук каалайм деп кой. Апа, мен сизди аябай жакшы көрөм. Ден соолук каалайт, Ар дайым суп-сулуу, жап-жаш бойдон кала берсин демекчибиз, Биз ар бирөөбүз өз апаларыбызга. Кана Айжан сенчи? Апаңа кандай бир сезимдерди айткың келип турат? Апа, мен сизди абдан жакшы көрөм, мен сизди сыйлайм, ар дайым менин маңдайымда күлүп жайнап жүрө бериңиз. Топтура. Мен дагы өз апама салам жолдогум келип турат. Аты Токтобүбү. Ар бир эс алуу күндө атайын 7-каналда коюп, сени көбүстү көрөт. Ошондуктан азыр салам жолдогум келип турат дагы. Ден соолук каалайбыз. Ар дайым жаркылдап, күлүп, жап-жаш бойдон кала бериңиз демекчибиз. Кыздар аябагандай жактыңар. Мына курчактай экен, Экөө суп-сулуу, татынакай, аябагандай назик, мындай өзгөчө Адеми. Анда бүгүн таттууларга, таттуу кыздарга бизден белек таттуу деп айтпадым элем жана эфирдин башында. Сонун белек болот деп, Келе кой. Рахмат. Чоң рахмат. Анда дагы бат-баттан келип турула студиябызга, конокко. Ооба. Кийинкиде дагы бир жашнакай чыгармаларыңарды даярдап келгиле. Биз ар дайым силерди күтөбүз, тосуп алабыз, Силер үчүн ар дайым биздин эшик ачык. Анда кошко. Рахмат. Анда достор, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Карачы убакыттын өтүп кеткенде, белим мынакей ушул мүнөттөр дагы соңуна чыкты. Кайрадан эле достор менен коштошууга убакыт келип калыптыр.
Анда бүгүнкү эс алуу күнүңөр дагы сонун өтсүн демекчибиз. Каникулдар сонун өтсүн демекчибиз. Жакындар менен көбүрөөк көрүшүп, көбүрөөк сүйлөшүп, жакшы бир мамилелерди түзүүгө аракеттенгиле деп айтмакчымын. Сен болсо эмне кыласың бүгүн, Айжан айым? Бүгүн мен ата экемдин үйүнө барып келем. Кайра эле конокко барат турбайсыңбы? Анда мен дагы бүгүн конокко барат экенмин, Мен дагы тайкеме барып келейинчи. Анда достор, кош кула, силер дагы конокко барып келгиле.